Асайын Саралаев, Атамбаевдин аты Тарыхтан өчүрүлсүн. Мындай пикирин журналист Асайын Саралаев жеке Facebook баракчасына жазды. Бул эми эмне деген айбандык, бул эмне деген иттик. Качандан бери мамлекеттик органдын ички тартибин бир уч трайбалисттер менен алмаздын жогондусуна семиргендер билип калды эле. Атамбаевдин чуулгандуу трайбалисттери айтылуу генерал-лейтенант Жаныбек Бакиев агабыздын сүрөтүн көрүп алышып, адвокаты төш болуп, журналисттери көчүк болуп, баштарына кара жолук салынып алышып, кошо-кошуп, беттерин тытып, боздоп атышып, жөн гана жетекчи болгон деп билинген сүрөттү алдырып тынышыптыр. Жаныбек Бакиевдин аталган мекемени башкарып турганын качанга чейин өчүрөт экенсиңер көрөбүз. Эмне, ушинтип эле бир уч бузуклар чурулдап, ыштандарынын ичиндеги чачтарын жулмалап ыйлап коюшса эле, тарыхтын бетин айырып ыргытасыңарбы? Тарыхтан адамдын атын өчүрөсүңөрбү? Бир инсандын мамлекет үчүн жасаган ак эмгегин тебелейсиңерби? Жаныбек Бакиевдин сүрөтүн жоготкула деп ажылдап аткандар эмне? Тарп менен багып аткан кожоюнуңарды кошо айткан жоксуңар. Анда ошол кожоюнуңар Атамбаевдин дагы бүт жактан аты өчүрүлсүн. Ал экс-президент наамынан ажыратылып соттолгон жана кара башында өмүр бою кесиле турган кылмыш иштери гүлдөп турат. Кыргызстандын президенти болгон деген маалыматты бүт интернет тармагынан өчүртөлү. Тарых беттеринде да изи калбасын. Өлкөнү 2011-2017 жылдары элдин канын төгүп келген төңкөрүшчүлөр башкарып азапка салган деп жазылып, Атамбаевден кийин Жээнбековдун аты жазылсын. Википедия баш болгон дүйнөлүк сайттардан оңдотуп чыгалы. Менин таң калганым генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевдин сүрөтүнөн эле ушунча кургуп атасыңар. Өзү келсе тезегиңер оозуңардан атып чыгып, жүрөгүңөр жарылып, өз кан жиниңерге какап өлөсүңөр го. Бул жерден дайыма бир суроо туулат. Эмне үчүн Бакиевдерден аябай коркушат? Эмне үчүн? Менимче, эл билбеген көптөгөн былык иштерден, анын ичинде 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары миллиондогон долларлардын уурдалышы. Буйрутма адам өлтүрүүлөрдүн жандырмагы бут толуп турган чоң кылмыштын сандыгы жашырылып жаткандай. Эгер ал кылмыштын сандыгы ачылса, Атамбаевдин жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көбүнүн башы кетчүдөй. Анан ошол жашырылган кылмыштардын санындагы Бакиевдер келсе, ачылмак окшойт. Ошондуктан булар эл башчысы Курманбек Бакиевди да, иниси Жаныбек Бакиевди да өлкөгө жолоткулары келбейт. Бакиевдин бир туугандарынан жана алардын балдарынан бери коркушат. Анткени чындык Бакиевдерде экенин билишет. Эми эмне дейин? Силер бир тактайдан генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевдин сүрөтүн өчүрткөнүңөр менен жалпы элдин жүрөгүнөн жана тарых беттеринен өчүрө албайсыңар. Силер алдагынтип генералды каралап отурганда, Кыргызстандын бардык бурчтарында генералдын кадыры күндөн күнгө көтөрүлүп жатканын билбейсиңер. Бакиевдер келип адилеттик орносун деген эл көп экенин билбейсиңер. Эгер кечээ биз сөз кылган президенттин энеси генералдын уулу Асылбек Салиев бир партия түзүп же бир мандаттуу округтан депутаттыкка аттанса, 90-100% менен утуп чыгарын билбейсиңер. Генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевге Кыргыздын эмес, Борбордук Азиянын 100 генералы дагы тең келбеши билбейсиңер. Шордулар десе, бир сүрөттүн ушунча корктуңар. Кудай буйруса, Жаныбек Бакиев агабыз генерал-полковник жана армия генерал болчу күндөрү да келет. Ал кишинин сыймыктуу аты эл башчысы Курманбек агабыздын атында эле окуу китептерине да жазылып, келечек муңга үлгү катары айтылган күндөрү да келген. Ошол күндөрдү көрсөңөр экен деп жазган. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 12 ноябрда УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын алып жаткан жеринен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Кармалган жаран күч колдонуу жолу менен коркутуп 2 миллион сом акча каражатын опузулап талап кылганы аныкталды. Кармалган УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жүрүп жатат.